Bismillahirrahmanirrahim. Bereşendik bul insanda bolğon ötö sonun жақсы sıfat. Allah Taalamın özünün sıfatlarından biri dagın bu bereşendik. Tөгөнбөй turgan çeksiz bereşendik. Бирок ошону менен эле биргеликте кылган берешендикке, кылган садаканы соону кетирип пайдасыз кылып кое турган нерселер бар. Ошолордун бири милдет кылуу. Кылган жакшылыгыны, кылган садакасыны, берген карызыны ортого түшүп башка кандай бир адамга, бир жумушка киргенге же болбосо кандай бир ишке жардам берген болсо, ошону милдет кылуу, ошол кылынган жакшылыктын, садаканын соону кетирип соопсуз, пайдасыз кылып коет. Ал туурасында Алла Таалам Кур'ан-ы Керимде мисал келтирип мындай дейт. Эгерде бир чоң ташка üstüne çaң түшкөн болсо, топурак түшкөн болсо, ошол жерге жамгыр жааса, нөшөрлөгөн жамгыр жааса, ошол таштын үстү жылтылдап, эч нерсе болбогондой болуп калат дейт. Ушуга мисал келтирип, кимде ким эгерде кылган садакасын, кылган жакшылыгын, ихсанын милдет кылуу менен, аны кемсинтүү менен, же болбосо мактануу менен балким ошонун соону кетирип, эч нерсе болбогондой пайдасыз кылып коюшу мүмкүн экен. Алла Таалам ошондуктан Кур'ан-ы Керимде мындай дейт. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Муминдардын сыпатын айтып жатканда, аллазина юнфикуна амвалахум фи сабилиллахи сумма ла ютби'уна ма анфаку маннан ва ла аза. Алар Алла жолунда акчаларын, мал мүлктөрүнү садака кылышат, ихсан кылышат. Сумма ла ютби'уна ма анфаку маннан ва ла аза. Кылган жакшылыктарына, ихсандарына, садакаларына алар милдет кылышпайт. Же болбосо аны ар дайым айтып эле зыян берүү дагы бул жерде милдет кылуу менен экинчи нерсени зыян берүү, аза берүү деп айтып жатат. Бул кандай? Аны ар дайым эстеткендик, элдин көзүнчө аны муктаж болгондугун эскертип айткандык, ага аза бергендик, милдет кылгандык, ошол кылынган садаканын соону кетирип койт экен. Ошон үчүн Алла Таалам муминдардын сыпатын айтканда, алар Алла жолунда мал мүлктөрүнү садака беришет, ихсан кылышат, бирок кылган иштерини милдет кылып, аза берип, соону кетирип койшпойт дейт. Лахум ажрухум инда раббихим ва ла хауфун алейхим. Алар үчүн милдет кылбастан, аза бербестен, оң колу бергенде сол колу билбей, сол колу бергенде оң колу билбей калса, алар үчүн Алла Тааланын астында чексиз өтө көп сооптар бар. Алар үчүн эч кандай коркунуч жок. Алар бул дүйнөдө дагы, акыретте дагы эч кандай зыян тартышпады дейт. Каулун ма'руфун ва магфиратун хайрун мин садакати ятбауха аза валлаху ганиюн халим. Жақшы сөз же кечирип койгондук, кечиргендик канчалаган садакаларды, ихсандарды жакшылык кылып туруп, анын артынан милдет кылып, аза берип, зыян берип койгонго караганда бир жакшы сөз ага караганда жакшыраак дейт. Демек, канчалык көп жакшылык кылбайлык, канчалык көп садака бербейлик, алардын бардыгыны эгерде биз милдет кылуу менен, аза берүү менен соону кетирип койсок, бир жакшы сөзгө арзыбаган нерсе болуп калат экен. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. Эми бул адамды сүрөттөп жатып Алла Таала мындай дейт. Эгерде ошентип жакшылык кылып, садака берди, ихсан берди, ортого түштү, карыз берип турду, жакшы сөз сүйлөдү, кандай болсун садаканын түрүн кылды. Бирок ошол садакасыны милдет кылуу менен, аза берүү менен кетирип койсо, ал адамдын тышкы көрүнүшү ушуга окшоп калат дейт. Каллази юнфику малаху риаан нас. Кылган иштеринин баарыны адамдар үчүн, Алла Тааланын ыраазычылыгы үчүн эмес, элдер үчүн кылган адам сыяктуу. Ва ла юмину биллахи вал яумил ахир. Алла Таалага ишенбегендей, кыямат күнүндө ушул жакшы ишинен бир нерсени соопту үмүт кылбагандай, бир гана ошол көзүнө көрүнүп турган адамдардын мактоосуна,
жақсы сөзүнө татыктуу болуш үчүн гана кылып койгон адам сымал дейт. Ошондуктан Алла Таала бул жерде өзгөчө белгилеп, ла тубтилу садакатикум бил манни вал аза, кылган жакшылыгыңарды, садакаңарды миллет кылуу менен жана аза берүү менен соопторуну кетирип албагыла деп Алла Таалам өзгөчө белгилеп эскертти. Алла Таалам барыбызды ар дайым жакшылык, ихсан, садака кылуучулардан кылган болсун. Жана өзүбүздүн кылган жакшылыктарыбызды миллет кылуу менен, аза берүү менен пайдасыз кылып алгандардан кылбаган болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуh.